Ассалому алейкум, урматтуу Элдор Далиев YouTube каналынын көрөрмандары, урматтуу мугалимдер, устаттар, окуучулар, ата-энелер жана билимге кызыккан бардык жарандар. Бүгүн сиздер үчүн абдан кызыктуу жана пайдалуу видео сабак болот. Комментарийге көп суроолор бизге түштү. Эң негизги суроолор мындай болду: кантип телефонго Google Chrome аркылуу келген рекламаларды өчүрсөк болот? Ар кандай рекламалар келип жатат, сүрөттөр, разрешение. Бул рекламаларды кандай өчүрүп койсок болот деген суроолор түштү. Бүгүнкү сабакта сиздер менен ушул маалыматты үйрөнөбүз жана пайда алабыз. Эгер даяр болсоңуздар, биз бүгүнкү сабакты баштайбыз. Эмне кылабыз? Албетте, бардыгыбыз телефондо Google Chrome колдонобуз. Себеби Google Chrome аркылуу бардык маалыматтарды издейбиз. Ал эми рекламалар болсо, ошол Google Chrome аркылуу разрешение сурап келет сизге. Ар кандай сүрөттөр, сайттар, маалыматтар. Google Chrome'га кирип, бул жерде жакшы көңүл буруңуз. Жогоруда 3 точка бар, 3 сызык. Ошол жерге басабыз. Бул Google Chrome'дун жана ар кандай сайттардын ушундай функциясы болот өзү. Настройка бөлүмү бар ал жерде. Бир жолу басып, бул жерден настройки деген бөлүмдү табабыз. Мына. Көрдүңүзбү? Настройки деген. Настройкиге киребиз. Эми настройки ачылды. Эмне кылабыз? Биринчи аткаруучу ишибиз бул уведомление деген бөлүмгө кирип, уведомленияны отключен, өчүрүп коебуз. Бул биринчи кадам болот. Уведомление басып, мына бул жерде эң жогоруда показывать уведомление чыкты. Бул күйүк, включен. Көрдүңүзбү? Биз ушуну өчүрүп коюшубуз керек. Биринчи кадамыбыз ушул. Бир жолу басып өчүрөбүз. Мына. Уведомление өчтү. Биринчи кадамды аткардык. Эми дагы 2 кадамыбыз бар. Ушул кадамдарды дагы аткарсак, биздин телефонго интернеттен ар кандай рекламалар сизди тажатып келбейт. Назад. Бул жерде жакшы көңүл буруңуз. Настройки сайтов бөлүмү бар. Бул Google Chrome ар кандай телефондордо дагы настройкасы бирдей. Ошол нерсеге жакшы көңүл буруңуз. Сиз кандай телефон колдонсоңуз дагы настройкасы бирдей. Настройки сайтов деген бөлүмгө кирип, бул жерде аткаруучу ишибиз биринчиси бул уведомление бөлүмү бар. Ушул уведомление бөлүмүнө кирип, уведомленияны бул жерден дагы өчүрөбүз. Көрдүңүзбү? Уведомленияны ушул жерден өчүрөбүз, андан кийин сиз колдонгон сайттардан рекламалар келбейт. Заблокировать болот. Мына. Эмне себептен рекламалар келет десеңиз, сиз ар кандай сайтка кирген учуруңузда сизден разрешение сурап колот, ошондо сиз шашып разрешенияны басасыз. Ошондуктан сайт сактап калат аны. Кийин сайтта кандай жаңылыктар болсо, сизге уведомление катары, реклама катары келе берет. Ошондуктан жакшы көңүл буруп, маалыматты окуп, кийин разрешение беришиңиз керек. Кандай сайтка кирсеңиз дагы. Шашпай. Эми экинчи кадамды аткардык. Үчүнчү аткаруучу ишибиз бул ошол эле настройкада уведомлениянын астында мына реклама бөлүмү бар. Ушул рекламага дагы кирип, азыр көрөбүз. Мына реклама дагы бул жерде бизде күйүк турат экен. Муну дагы өчүрүшүбүз керек. Ошол учурда бизге эч кандай реклама келбейт. Көрдүңүзбү? 1, 2, 3 кадамды биргеликте аткаруу зарыл. Бирөөсү калып кетсе дагы рекламалар келе берет. Андан кийин мына ушуну бир жолу басып, өчүрүп койдук. Көрдүңүзбү? Блокировать объявление на сайтах, который показывает навязчивую или вводящую из заблуждения рекламу. Көрдүңүзбү? Өчүрдүк муну. Мына, урматтуу достор. Google Chrome'дун настройкасына кирип биринчи уведомление, андан кийин настройки сайтов, настройка сайтов ичинен уведомление жана рекламаны өчүрөбүз, үчөөсүн. Ошол учурда рекламалар сизге келбейт. Көрдүңүзбү? Урматтуу достор, бүгүн сиздер менен ушул кыскача видеодо ушул пайдалуу маалыматты жеткирейли дедик сизге. Албетте сиз дагы биз аткаргандай кылып аткарып, эгерде биз тез сүйлөгөн болсок,
Албетте видеону паузага коюп көрүп аткарыңыз, сизде дагы бул натыйжа болот, аткара аласыз. Эгер аткара албасаңыз кайра аткарып көрүңүз, албетте натыйжага жете аласыз. Урматтуу биздин каналдын көрөрмандары, эгерде бул видео сизге пайдалуу болгон болсо, албетте лайк басып коюңуз. Эгерде пайдасыз жакпаган болсо, дизлайк басыңыз. Комментарийге өзүңүздүн пикириңизди жазыңыз. Сизде болдубу? Аткара алдыңызбы? Видео пайдалуубу? Бул видеону албетте досторуңуз менен бөлүшүүнү унутпаңыз. Алар дагы бул маалыматты билип, колдонушсун, үйрөнүп алышсын. Каналга жазылууну унутпаңыз. Кийинки видеолорду эмнеси боюнча үйрөнүүнү каалайсыз? Кандай темалар боюнча? Комментарийге жазыңыз. Биз албетте даярдаганга аракет жасайбыз. Кийинки сабактарда көрүшкөнгө чейин сак саламат жүрүңүздөр. Урматтоо менен Элдор Далиев. Сабакты жыйынтыктайбыз.